Кыргыз Республикасынын мектеп окуучуларынын 2017 жылкы Бишкек жана Ош шаарларынан жана дегеле өлкөбүздүн 7 дуанынан спорттук командалары катышкан спартакиаданын салтанаттуу иш-чарасын сиздердин кол чабыңыздар менен баштоого уруксат этиңиздер. Мындан бир нече күн мурун өлкөбүздүн дагы бир дуаны болгон Көгүлтүр Ысыкөл желкесинде спорттун 7 түрү боюнча спартакиада болуп өттү. Калган спорттун 8 түрү болсо, Борбор калабыз Бишкек шаарында уланмакчы. Бүгүн сиздер ушул жерге келип, ошо финалдык мелдешке катышып атканыңыздар үчүн бул чоң жетишкендик болуп эсептелет. Анткени ошо жерлерде биринчи этаптан өтүп, райондук, анан облустукка келип жүрүп Бишкекке келиш бул чоң максат, чоң ийгилик деп эсептейм. Ошону менен бирге эле ошо мектеп мугалимдерин, мектептин директорлорун, жалпы билим берүү министрлигине дагы чоң ыраазычылык билдирет элек. Анткени ушул деңгээлге жетип, ошо сиздерге ошондой шарт түзүп, спорт менен машыгууга шарт түзүп берип аткан ушу министрликке да чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу ушу мектеп спартакиадасына катышуучулары, баардык спорт мына сиздерден башталат. Азыртадан канчалык спортко көбүрөөк машыксаңар, көбүрөөк көңүл бурсаңар, мына сиздердин араңыздарда да ушу дүйнө чемпиондору, Азия чемпиондору, Олимпиада чемпиондору ушу сиздердин араңыздардан чыгат деп биз терең ишенебиз. Ошондуктан баарыңыздарга да бир жолу рахмат, спорт менен машыгыңыздар, ден соолукту чыңдаңыздар. Сиздердин ден соолугу чың болсо, үй бүлөнүн ден соолугу чың болот, келечек Кыргызстаныбыздын ден соолугу чың болот, бекем күчтүү мамлекет болот. Ошон үчүн рахмат, баарыңыздар спорт менен машыгыңыздар. Кыргызстан боюнча билим министрлиги ушу спортко дагы көңүлүн буруп, биздин окуучулар ушу ден соолукта болсун, спорт менен, окуу менен жакшы деңгээлде байгелерге жетсин деген ойдобуз. Бүгүн мен ойлойм ушу жеке эле ушу финалга келгендер баардыгы жеңүүчүлөр. Ушу 9 командабыз, Кыргызстандын ар бир бурчунан келген өкүлдөрү. Мынакей ачылышында да бир патриоттук ырларды ырдап кетип атышат. Кыргызстан деген Кыргызстандын келечеги силерге биз таянабыз. Келечекте ушу акылдуу, эстүү, спорту менен машыккан балдарыбыз болсун деп тилектешпиз. Кыргызстан боюнча миллиондон ашык окуучуларыбыз бар. Ушу баардыгына биз ден соолук каалайт элек. Келе жаткан ушу окуучулардын
чоң дагы майрамы келе атат. Быйылкы окуу жылды бүтүп атышат, 16-17 жылды жыйынтыктап атышат. Мондай жакшы жыйынтыктар менен. Бул жыйынтыктоо ушул спартакиададан башталып атат. Жыйынтыктоо алтын тамга, кызыл аттестаттан башталат. Министрликтин атынан, билим жана айыл министрлигинин атынан баарыңыздарга ийгилик каалайт элек, ден соолук каалайт элек. Кыргызстанда ынтымак тилейт элек, ынтымак силердин колуңарда. Чыгылып, бардык жакшылыктар менен министрликтин атынан куттуктайбыз. Жеңүүчүлөр, буга чейин силер 2 этап менен келгенсиңер. Мына акыркы силерди сыноо, эң акыркы республикалык деңгээлдеги спартакиада бүгүн мына биздин Сейтек борборубузда ачылышы болуп жатат. Мына ачылышынан кийин азыр күчтүүлөрдүн күчтүүлөрү жеңип чыгып, Кудай буйрса 11 класс бүтүп аткандар бүгүн азыр бардык спорт этаптарында жогорку окуу жайлардын зайылыш кафедралары силерди жакшы күчтүү спортсмендерди силерге сертификат берүүгө, өздөрүнүн вуздарга чакырып, силерге жакшы өбөлгө түзүп, жакшы жогорку окуу жайларга өтүүгө силерге шарт түзүп берет. Мына ушул спартакиаданын деңгээлин ушуга жеткизип, силерди дайыма спорт менен ден соолугуңар чыңдаш үчүн биздин Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлиги менен мамлекеттин караштуу дене тарбия жана спорт агенттигине силердин атыңардан жана жаштык борборунун атынан рахмат айтууга уруксат этиңиздер. Эмесе ушул спартакиаданын ачылышы менен баарыңарды куттуктайм. Жана 11 класстар үчүн, силер үчүн ушул сыноо, ушул спартакиада силер үчүн ак жол болуп берсин, жолуңар шыдыр болуп, жеңүүчүлөр жеңип үйүнө аман-эсен жетип, ата-энелердин колунда жана мугалимдерине жетип, өз элине, өз мектебине жетип, сүйүнткөн жаштардан болгула. Кыргыз Республикасынын мектеп окуучуларынын арасындагы 2017 жылкы спартакиадасын расмий түрдө ашык деп жарыялап коюуга уруксат этиңиздер, кол чаңыңыздар болсун. Спартакиаданын жүрүшүндө бир гана ушул жеңүүгө умтулгула жана ар дайым жеңүүчүлөрдөн болуп жүргүлө. Биздин Нарын облусу, Узункөл облусу, Чүй облусу, Жалал-Абад, Талас, Нарын жана ошондой эле Бишкек шаарынын спорттук делегаттарын кол чабууларын коштоосунда ордуна узатабыз. Дагы жаштар келиңиздер. Спортчуларга колдоо керек ар дайым. Спортчуларга жокко буйрмак керек ар дайым. Барлыгына спортчулар. Жаным аңдар арча карагайы.